Чыңгыз Айтматовдун жазуучу катары, инсан катары, кыргыздын bir белгилүү уулу, bir көсөмү катары жаралышы, өнүгүшү, жанакы өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин жашаган турмушун карай турган болсок, Айтматовдун тагдыры өтө орчундуу, өтө тарыхый, өтө масштабтуу тагдыр экендигин көрө алабыз. Биринчиден, биз айтабыз, Айтматов өтө трагик жазуучу. 20-жылдагы Кыргызстан эле эмес, дүйнөлүк адабияттагы эң трагик жазуучу деп айтып калабыз. Айтматовдун чыгармаларындагы жана мен айткандай экзистенциализм маселеси, амбиваленттүүлүк деген маселени көп айтабыз. Шулардын баары кантип пайда болгон? Кантип Айтматов ушинтип тарыхтагы ушундай өтө кызыктуу жана ошонун бирге чоң империянын турмушу менен, Советтер Союзунун турмушу менен эриş аркак байланышып, ошонун бирге Кыргызстандын турмушу менен, биздин руханий, маданий тамырыбыз менен байланышып калган жөнү бул өзүнчө өтө кызыктуу маселе. Биринчи мен айта турган нерсе, Айтматовдун тагдыры ушундай, бул кишинин маңдайына ушундай жазылган экен, Кудай тобо. Айтматов ушу биринчи туулгандан баштап эле Айтматовдун жолу бир кызыктуу жол менен кеткен да. Биринчиден, Айтматов Кыргызстандын бийлик башында турган ушу адамдардын биринин үй бүлөсүндө туулган. Төрөкул Айтматов Кыргызстандын жетекчилеринин бири болгон, маанилүү жетекчилердин бири болгон. Экинчи жагынан бала кези абдан бактылуу, өзү көп айтчу, көп жазды. Балалык кези абдан бактылуу, ушунчалык сонун бир идиллиялык деп айтсак болот, бир маанайда өткөн экен. Бирок тез эле ошо сонун балалык кези, мындай айтканда, ошо бактылуу турмуш Москвага барганда чорт үзүлүп, анан Айтматовдун турмушта жаңы бир полоса, жаңы бир мындай айтканда тилке башталганда. Биринчиден кызыктуу нерсе ушундай. Айтматов адегенде ошо Кыргызстанда төрөлүп, Жалалабадта жашап, анан кийин Бишкекте жашап, а кездеки Фрунзеде. Анан кийин Москвага атасы тиги кызыл профессуранын окуусуна Москвага кеткенде, аны менен кошо үй бүлөсү менен Москвага барып, анан ошо өзүнүн китептерин жазат. Москвага барып, мына тагдырдын тамашасы деп коебуз бир чет, экинчиден тагдырдын бир белгиси да өтө кызык болот экен. Айтматов Москвага барганда ошол жанакы кийин Жазуучулар союзунун СССР Жазуучулар союзунун имараты бар эле. Ошол имарат Воровский деген көчөдө болчу. Ошо азыр эми Поварская деп аталат экен. Ошо көчөдөгө бир жакын жерде жашашчу экен булар. Анан бала кезинде ошол кийин өзү нечен жолу барган, Лениндик сыйлыкты алган жанакы СССР Жазуучулар союзунун имаратынын астында нечен өзүнүн орус достору менен, классташы менен ойночу экен. Анан бир жеринде айтып кеткен жери бар Чыңгыз Айтматов. Бир жолу дейт, мен атам менин колума жете алат, жүр, тиги Максим Горький өлүптүр, ошонун узатканда барып келе деп мен ээрчитип алып, экөөбүз ушу Максим Горькийди узатууга бардык дейт. Колонный зал Дома Союзов деген бир зданиясы бар Кремлдин жанында. Ошого атасын ээрчитип келип, Максим Горькийдин өлгөндө ошону узатууга да келген экен. Эң кызыктуу нерсеси, карабайсыз, мен кийин ошо, мисалы мен деле ошо бардым, тиги СССР Жазуучулар союзунун тиги ошол имаратына. Фадеев атындагы имарат болчу, ал өзү Лев Толстой бир кезде ошол жерге нечен жолу келип, ошол жерден чай ичкен жер экен. Ошол короодо Лев Толстойдун эстелиги турчу. Айтматов да айтат эмесинде, эскерүүсүндө, ошол Лев Толстой эстелиги турчу, ошол жер биз көп ойночубуз балдар менен деп, короого келип алып. Эми ошондой турмуш болгон, акырында чорт үзүлүп, жана мен айткандай бактылуу турмуш. Айтматов, Төрөкул Айтматов бала чакасы тез аранын ичинде Казанский вокзал деген бар, Казан вокзалынан тез аранын ичинде узатып, мындайканда качырып, качкыла деп. Анан Таласка, Бишкек эмес, Таласка баргыла деп. Ошентип кетет дагы, анан кийин атасы соттолуп, бул аңгемени баарыңар билесиңер, атасы эл душманы катары 1938 жылы атылып кеткен экен. Ошентип Таласта жүрүп, атабыз качан келет деп жүрүп өмүр өтөт. Ошентип Талас согуш келет, согуш убагында да көп нерселер болот, баштан азаптуулуктар нечен өтөт. Согуштан кийин окуп чокуп отуруп, кийин лауреат, Ленин сыйлыктын лауреаты болот. Мен айтайын деген нерсе бул жерде мындай маселе турат да. Айтматов бактылуу турмуштан кийин толугу менен азаптуу турмушка тушукту. Андан кийин
бала кезинде контурдун баласы, душмандын, эл душмандын баласы деп айткан нерсе эмне экенин акыл эстүүчүлөрдүн баары түшүнөт. Ошолордун баарын башынан кечирип отуруп, анан Айтматов ошол нааразылык, эмне үчүн менин атамды эл душман деп айтып атат деген нааразылык жүрөгүнүн бир жак капталында болсо, экинчи капталында Советтер Союзу кандай болгон күндө да Кыргызстанды көтөрдү, элди көтөрдү, билим берди. Мына мен өзүмдү Лениндик сыйлыкка татыктуу кылып да ушу көтөргөнсү Советтер Союзу болду деген нерсе Айтматтын тарыхый тагдырынын бир маанилүү бөлүкчөсү деп ойлойм. Экинчи жагынан Чыңгыз Айтматов Советтер Союзунун аябай жакшы көрчү, Советтер Союзу менен сыймыктанчу, Советтер Союзунун саясатын, маданий саясатын дүйнөгө алып чыгып Советтер Союзунун атына сүйлөгөн киши болчу керек болсо. Бирок ошол Советтер Союзунун жакшы жагы менен катар Айтматов Советтер Союзунун айрыкча Сталин учурундагы саясатын, идеологиясын, репрессия саясатын, өмүр бою ушу саясаттын бетин ачып, ушуну элге жеткирүү аракетинде болду. Ошондуктан мен айтарлым, Советтер Союзунун тагдыры өтө татаал тагдыр болду. Себеби Советтер Союзу бир жагынан Кыргыз эли сыяктуу элдердин неченин көтөрүп, чоң дегенде чыгарып коюп тарап кетти. Бул факт. Кыргызстанды Советтер Союзу чындыгында эң мыкты деп өнүгүп өскөн мектептери, университеттери, саламаттык сактоо системасы бар, жолдору курулган мамлекет катары, ГЭСтери курулган катары таштап кетти. Ошону менен бирге Советтер Союзу кайсы бир мында эми болбогон жерден жоголуп кетти деп айтсак болбойт. Бирок Советтер Союзу өтө оңой кулап кеткен империя болду да. Эми ушул нерсенин бардыгы Айтматовдун жеке турмушунда жана анын чыгармачылыгында ушунчалык ачык, ушунчалык даана, ачык жана толук кандуу көрүндү да. Эми ушул нерсени мен айтар элем, Советтер Союзунун тарыхый тагдыры менен Айтматовдун тарыхый тагдыры ушунчалык эри шаркак жана ушундай тутумдаш болду да. Советтер Союзунун тарыхы мен айтар элем, бул трагедиялуу тарых болду. Себеби ушунчалык чоң система, ушунчалык чоң идеологияга, бүтүн дүйнө сыйынган идеологияга таянган империя болбогон жерден бир күнүн ичинде мындай образды айтканда тарап кетти. Бирок бул тарап кетүү деген нерсеге Айтматов сүйүндү деп айтууга болбойт. Мен бул жөнүндө мурунку лекциямда айттым эле. Ошону менен бирге Айтматов Советтер тарап кеткенде абдан чоң кайгы, абдан чоң мындакында ички толгонуу менен кабыл алды. Себеби чоң мамлекеттин тарап кетиши бул Айтматов үчүн анын жеке драмасы болду. Биринчиден мен жана мурунку лекцияда айттым, Советтер Союзу деген нерсе 15 мамлекет, 15 республикадан турган мамлекет болчу. Ал жерде 180 ашуун улут бар эле. Анын ичинде 290 миллион калкы бар эле. Ошол мамлекет Айтматовдун мындакында окурмандар аудиториясы болчу. Эң чоң, огромный империя. Учу кыйырсыз империя Айтматовдун аудиториясы болчу. Советтер Союзу кулаганда Айтматов ошол чоң аудиториясынан ажырап калды. Экинчи жагынан Советтер Союзу Айтматов үчүн чоң трагедия болгон дагы бир себеби Айтматов мисалы үчүн ак кеме чыкканда, мен ошол кезде илимге аралашып калган жаш окумуш элем. Айтматовдун чыгармасы чыкканда, ак кеме чыкканда бир айдын ичинде эң кемдери 10-15 тилге которулду. Ал эми батышта, Европада канча мамлекетте чыкканын айтып отурбайын. Ошолордун баары Советтер Союзу жоголгондон кийин, тарагандан кийин Айтматовдо болбой калды. Бир жагынан Айтматов Советтер Союзунун тарап кеткенде эми айласы жок болгон иш болду деп карачу болсо, экинчи жагынан жазуучу катары өзүнүн миллиондогон окурмандарынан айрылып калгандыгы Айтматов үчүн жеке драма болду. Анын чыгармачылык үчүн жазуучу катары, эл тааныган, дүйнө тааныган жазуучу катары бул албетте чоң сокку болду. Ошондуктан мен айтар элем, Айтматовдун тарыхый тагдыры бир чети Советтер Союзунун драмалуу, трагедиялуу тагдыры менен тутумдаш болду. Ошону менен бирге Айтматовдун өзүнүн жеке тагдыры да ушул сыяктуу болду. Эми Айтматовдун каза болгону бул өзүнчө сөз. Анан эми ошо заматтын ичинде сүйлөп, жакшынакай күлүп жайнап турган Чыңгыз Төрөкулов
Төрөкулович заматтын ичинде Казанга барганда ооруп калып, бир сутканын ичинде тилден калып, анан кийин 15 күн сөзгө келбей, акырында ошо жакын туугандар айтып эле отурушат. Өңү деле жакшына калып отур дейт. Эми ойгонотко сүйлөткө күтүп отуруп, акырында чарчадык дейт. Бир маалда акыбал резко жаман болуп кетип, ушу менен дүйнөгө кетип калды дейт. Ушунун баары мен айтар элем, Айтматовдун тагдыры чоң тарыхый процесстер менен, эпохалык, доор масштабындагы нерсе менен байланышкан тагдыр болду дагы. Айтматов ошон үчүн кыргыз адабиятында эмес, дүйнө адабиятындагы чоң бурулушту өзүнүн турмушу аркылуу, жеке тагдыры аркылуу жана чыгармачылык аркылуу көрсөткөн улуу жазуучу болду. Ошондуктан Айтматов бул бизге бир Кудайдын белеги, биздин тарыхыбыздын, байыркы тарыхыбыздын бир чоң мартабасы, биздин сыймыгыбыз. Ошондуктан Айтматовдун осуятын, Айтматов айткан нерселерди, Айтматов айткан керезди аткарсак, бизде келечек бар. Эгер аткарбасак, анда бизде өтө мыкты, өтө жаркын келечек бар деп ойлош өтө кыйын. Рахмат.